балдар, жалпы республикалык тестте кезиккен жаңа малдар боюнча эсептерди чыгаралы. Көрүп атасыңар, бул жакта мына биринчи мисалды карай турган болсок, эмне болуптур? 4 бурчтук алынып турат, анан квадраттык тамыр ичинде a плюс 1 деп турат. Анан бизден сурап атат 48 минус 8. Бирок бул жөнөкөй эле 48 эмес, ал квадраттык фигурага алынып турат. Ошондо биз 48ди формулага коебуз. Мындай болуп турат. 48 барабар 48 плюс 1. Анда канча чыгат? 49 болот, 49тан не чыгат? 7. Демек бизде бул жакта биринчиси 7 чыгат экен. Анан экинчисин чыгарабыз, 8 ди коюшубуз керек. Мына 8 плюс 1. Бул эми мына логиканы күйгүзгүлө деген сөз ушудай, мындай ойлонушуңар керек да бул жерденчи. Бул мына өзүнчө мындай 4 бурчтук алынып турат да, бул жаңа мал деген сөз да. Ошол 9дан 3 чыгат. Демек 7ден биз 3-тү кемитип койсок 4 болот, туура жообуз. Демек Б болот экен. Кийинки эсепти чыгаралы. Экинчи эсеп ошого окшош. Муну үй тапшырма кылып өзүңөр иштеп койсоңор болот, балдар. Андан кийин 3-чү тапшырманы чыгара турган болсок, мына башка бир күндүн сүрөтү турат. Н күндүн сүрөтү, М жаңа операциясы. Мына формула берилип атат, көрүп атасыңар, 32 Н бөлүнгөн N минус M формуласы боюнча аныкталат дейт. Анан 2 күн 2 деп берилиптир. Канчага барабар. Ошондо биз бул биринчи 2-ни бул жака коебуз N'ден ордуна. Андан кийин экинчи 2-ни болсо M'ден ордуна коебуз. Иштейбиз, 32 N'ден ордуна 2 коюлат. Анан астына 2 минус 2. 2ден 2-ни алсак 0 болот. Үстүн көбөйтүштүн деле кереги жок болуп калды. Себеби санды эмне 0гө бөлгөнгө болбойт. Ошондо белгисиз болуп калат. Г-ны тандайбыз. Мына ушундай кылып иштейт экенбиз.